Адам ойлонуп, ой толгунун кыйналып, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп тургандыгына жашоосу жаңы деңгээлге чыгып турат экен. Бул жерден келген ойлорум менен бөлүшөйүн. Парижде Сена дарыясынын жээгинде көңүл коош, жалгыз отурган адамды көрдүм. Берлиндин тарыхый кымбат жерлеринде муздак жерде уктап жаткан бомждорду көрдүм. Эйфель мунарасынын алдында полицияны көрүп качкан жаш балдарды көрдүм. Прагада кымбат эски үйдүн терезесинен ызы чууну томсоруп карап жаткан кемпирди көрдүм. Эмнени түшүндүм. Кай жерде жүргөнүң маанилүү эмес, ошол жерде бактылуусуңбу? Мына ошол маанилүү. Өзүң эмнеге толуп турасың? Ичиңде сүйүү, гармония барбы? Адамдар баарыбыз эле окшош экенбиз. Биздин жер алмаштырган же акча көп болгон бактылуу кылбайт экен. Бактылуулук бул акчага сатып алынбаган. Ар бир адамдын өзүнүн гана көз карандагы экен.